Учурда биз Сокулук районунун аймагындагы 40 гектар жерде турабыз. Ушул жерде салынган курулуштар Сокулук райондук сотунун чечими менен Сокулук райондук сот аткаруучулар тарабынан буздурулуп жатат. Кезегинде ушул аянт Лехпром ишканасынын жери болгон. Эми алдыда келечекте ушул жерде жергиликтүү инвесторлор тарабынан логистикалык борбор курулат. Бул мамлекеттин жери 2018-жылы Лехпром ишканасына 49 жылга ижарага берилген. Көп өтпөй эле пандемия башталып калгандыгына байланыштуу бул аянт 4-5 жылга чейин ээнсирип турган. 2023-жылы уруксат алынгандан кийин Лехпром мүчөлөрү бул жерге каражаттарын жумшап тегерегин тостурушуп, курулуш иштерин башташкан. 2024 кышында өткөрүп, кышында суу эме болбогондуктан, стройка болбогондуктан биз жазында баштайбыз деп бул жерди май күн жылып жер эмесине келгенде майда стройканы баштаганбыз. Бул жерде азыр 3 айлык эле жумуш болгон. Анан ошол эле убакыттын ичинде августта келип туруп, силер токтоткула жумушту деп, анан азыр бул жакта деген сот иштери жүрүп, азыр ушундай акыры соттон эме болуп жүрүп, азыр бул жер сыноска кетип атат да. Эми биз деген бул жерди жакшы ниетте, жакшы ойдо, жакшы чоң биз дагы ошо чет мамлекеттин эмесин, чет мамлекеттикидей Өзбекстандын эмесинде ушундай промышленный эме салайлы деген эмебиз болгон. Лично мен өзүмдүн ошондой эмем болгон, бардык ошол ушундай жаныбыздагы ошо Лехпром ассоциациясынын бардыгында ошондой мнение болгон, өзү чоң окшош кылып, чоң производственный эмелерди салганга биз ниет кылган элек. Бул жер көп жылдан бери ээн болуп, ал эми курулуштар аягына жетпей токтоп калган. Андыктан аны пайдалануу максатында Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы арыз менен райондук сотко кайрылган. Ооба, бул жакта арыздануучу катары Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы кайрылган. Сот органдарынын бардык инстанцияларында чечимдер чыгып, анан бүгүнкү күндө сот аткаруучулар тарабынан иштер алып барылып жатат. Бул жакта Лехпром ассоциациясына берилген жер убагында учурунда жүзөгө ашырылбай, иштин бардыгы аткарылган эмес. Бүгүнкү күндө бул жер ишке ашырылып, бүгүнкү күндө бир жеңил өнөр жай турушу керек болчу. Ал эми бүгүнкү күндө биз муну боле иштете ала турган кызыктар тараптарга өткөрүп берип жатабыз. Сокулук райондук сотунун чечими менен Кожомкул айыл аймагына караштуу жердин 227-220 контурунда жайгашкан курулуштарды бузуу жөнүндөгү чечими канааттандырылган. Бул чечим менен макул болбогон каршы тарап Чүй областтык сотуна кайрылган. Алардын апелляциялык даттануусу канааттандыруусуз калтырылып, Сокулук райондук сотунун чечими күчүндө калган. Кийин ал менен дагы макул болбой, кассациялык даттануу менен жоопкер жогорку сотко кайрылган. Жыйынтыгында жогорку соттун токтому менен кассациялык даттануу жана апелляциялык даттануулардын баары канааттандыруусуз калтырылып, Сокулук райондук сотунун чечими күчүндө калган. Ошол чечим негизинде бизге аткаруу барак келип түшүп, катталып расмий түрдө убагында жоопкер тараптарына ыктыярдуу аткаруу жөнүндө сунуштар берилип, бирок мөөнөттө көрсөтүлгөн убакытта аткарылбагандыгына байланыштуу мажбурлоо аткарууга келип отурабыз. Бул жерди бузуу үчүн тиешелүү кызматтардан келишкен. Алар расмий түрдө талапка ылайык бузуу иштерин жүргүзүштү. Тазалангандан кийин бул аймакта көлөмдүү логистикалык борбор салынат. Клара Кудайбергенова, Кызжибек Жээнбек кызы, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Сокулук району.